Assalamu alaikum, urmattуу Kırgız elim. Kadırlı ulu jurtum, atalarım, apalarım, barыңarga жараткандын тынчтыгы болсун. Мына бүгүн Кыргыз эли дагы алдыдагы чоң бир саясий жолун аныктай турган мезгилге келип жетти. Ошон үчүн мен кыргызстандыктарга, жалпы кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Кагалайын улуу элим, бүгүн мына ушундай кырдаалда мен силерге туура чечим чыгарышыңыздарга жана элдин ынтымагы үчүн, кыргыздын ынтымагы үчүн бир даана так жолду тандашыңарга мен үндөп кетемин. Түндүк дебей, түштүк дебей, бөлүнбөстөн бүгүн баарыбыз биримдикте болуп Садыр Жапаров Нуркожоевди шайлаш керекбиз. Эмне себеп дегенде, кыргыздын бүгүн саясий жолу ушундай тагдырга туш келди. Биз кандай өзүбүздүн амбициябыз болбосун, кандай жеке оюбуз болбосун баарын тыштап, биз бардык саясатчылар, бардык жалпы элибиз Садыр Жапаровду шайлаш керекбиз. Эмне дегенде бүгүн тагдыр ушуну талап кылып жатат. Ошон үчүн кыргыз элим адашпастан, кыргызды бекер бөлүндүрбөй, чачындырбастан бир жака, бир нукка ынтымакта келип, биз ушу Садыр Жапаровду шайлаш керекбиз. Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге, Талант Мамытовго биз 5 жыл убакыт бериш керекбиз. Бул кишилер мына иштесин. Мына бул кишилердин жакшы иштери дагы абдан көп. Мына жаштарды кызматка алып келди. Мына Ош областында аябай жаш, чыгаан, элим жерим деген жигиттерди алып келип, коррупционерлердин бардыгын мына түп тамыры менен жок кылып, жаш жигиттерди мына кызматтарга алып келди. Республикабызда дагы чоң өзгөрүүлөр болду. Мына өкмөттө дагы чоң өзгөрүүлөр болуп, 50% жаштар келип жатат. Ошон үчүн калайык калкым, кадырлуу журтум, баарыңар ойлонуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта бир туура чечим чыгарасыңар деп ойлойт элем. Мадымаровдун да тарапташтарына кайрылып кетет элем. Бүгүн биз Садыр Жапаровду баарыбыз колдош керекбиз. Туура Мадымаров чыгаан саясатчы, бирок саясий жол бүгүн башка нукка түштү. Ошон үчүн биз ынтымакта келип, акылдуулук менен Садыр Жапаровду колдош керекбиз. Ушу калайык калкым, улуу журтум, баарыңар биримдикте Садыр Жапаровду колдогула.